Бишкектин Октябрь районунун акимчилиги Ататүрк сейилбагындагы мыйзамсыз курулуштарды түрттүрүү иштерин баштады. Тагыраак айтканда, соттун чечими менен 4 кожолуктун жеңил курулуштары жана тосмолору бузулду. Мындай кадамга кала жетекчилиги аргасыздан барууда. Сейилбактын ичине үй куруп алгандарга буга чейин берилген билдирмелер көңүл сыртында калып, мэриянын талабы аткарылбай жатат. Буга байланыштуу Октябрь районунун акимчилиги кошумча эскертүүлөрдү берип, парктын аймагын күн сайын текшерип жатат. Бул иш постоянно болот эми. Утур такталган сайын күнүгө бул иштер уланып тура берет. Бүгүн дагы бир объектиге көп батирлүү объект бар эле, ошого дагы алар өзүнүн тил катын беришкен. Алабыз. Ана түшкө чейин убакыт берилди. Болбосо биз деме кылабыз деп бул иш күнүгө болуп турат. 20дан ашыгын доорасты уже бердик. Дагы бир 90дой дагы каралууда. Бул эме дагы көбөйүп кете берет. Такталган сайын улам тактап сотко доорастар менен кайрылып беребиз. Сейилбактагы мыйзамсыз курулуштар түрттүрүлөт деген менен парктын аймагында үй салуу иштери бүгүн дагы уланып жатканын көрүүгө болот. Маселен, БСК Капитал Групп деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомго таандык курулуш компаниясы мэриянын эскертүүлөрүнө карабастан курулуш иштерин улантууда. Эмне куруп атасыңар? Үй. Толугу менен силерге тийиштүү. Бизге тийиштүү. Кимдики экенин билесиз? Иә. Кимге тийиштүү? БСК Капитал Групп, ошо БСК Капитал Групп курат. Канчадан бери иштеп атасыңар? Мен 2 жыл болду иштеген. Бияқты токтотула деген немелер келе элекпи? Өйдемелени келген. Келе элек. Чечилип атат да вопрос. Келбей элекпи? Өйдемелени келген. Келди беле. Ошого карабай сүрөккө болот. Иә. Ошого карабай сүрөккө болот. Жок, азыр пока толук судебный решение чыга электи. Эми сот чечими менен бияк түрттүрүлөт десе кандай болот? Иә. Эмнеге текке кетпи? Эми немелер бар да, учредителдер бар, чоңдор бар ошол. Ошолор иштеп берет. Бул боюнча Октябрь районунун акимине кайрылганыбызда ал курулуш иштери учурда толугу менен токтотулганын айтып, эгер курулуш факты аныкталса, чара көрүлөт деп ишендирди. Курулуш иштери мен билгенден аякта жүргөн жок. Бир гана СКБ бир клуб ал соцклуб. Ал ошол чекке кирбейт. Анын эмесинде жок. Ал өйдөрөк жагында ал эме эмес, ал мамлекет салып аткан эле соцклуб объект. Башкалар токтоп. Башкалар бир да эме жүргөн жок. Жүрөт турган болсо чара көрүлөт. Сразу эле жүрүлөт, аякта баары токтотулган. Мэрия буга чейин Ататүрк сейилбагынын 107 гектар аймакты камтыган чек арасын бекиткен. Ал токтом боюнча 43 гектар жерге турак жай курууга берилген. Мурдагы бийликтин руксаты жокко чыгарылып, ал жер тилкелери паркка кайтарылышы керек деп айтылат. Учурда 43 гектар жерде 198 имарат бар. Өз учурунда Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев мыйзамсыз деп аталган курулуштар кандай негизде түрттүрүлүп жатканын түшүндүрүп, ар бир кадам соттун чечиминин негизинде жасалып жатканын айтат. Биз бул эменики мэрия мурдакы чыккан 124 чечим ошону жокко чыгаруу. Буга чейин тилекке каршы ошол парктын границалары неопределенный болчу. Ошондой менен неопределенный. Ошон үчүн чекесинен алып эле сатып берген да. Чекесинен алып эле сатып берген. Бунун баарын биз токтотушубуз керек да. Себеп дегенде шаарыбызга мындай парк скверлер керек. Бул эме кылыш керек. Анан кийин ошондой волевой решение менен ошону токтоп, ошо 92-жылкы границаларга алып келип, чектерге алып келип, ошонун негизинде анан биз мурдакы чечимдерди жокко чыгарып атабыз да. Берилген 124 чечимде. Ошодон 112си мэриядан чыгарылган, 12си болсо ошол Октябрь райондук администрациядан берилген да. Айта кетсек, Бишкек мэри Айбек Жунушалиев бекиткен токтомго ылайык Ататүрк багындагы мыйзамсыз курулуштар 20-майда эле сүрдүрүлө баштамак. Бирок ал күнү сейилбакта жашаган тургундар чуу чыгарып, токтомдун ишке ашуусуна жол берген эмес. Шаар бийлиги тарабынан эл менен жолугууга келген Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев мыйзамсыз деп табылган курулуштар так ошол күнү эмес, бирок 20-майдан этап менен түрттүрүлө баштаарын айткан. Адлет Иманов, Абай Карабаев, 7 канал.